Жаңа Свердлов райондық сотынан шықтым. Мына бұл жерден бір қызық нәрсе болды. Ошол залда отырған адамдар, туғандары, ошолар сүйлөп баштады. Анан сүйлөп баштаганда тиги судья азыр эгер дагы ошол бир тартипти бузсаңар, залдан чыгарам деп эскертме берди. Бул кайсы учурда берилет? Негизи сотто тараптар баардыгы сүйлөгөнгө укугу бар. Өзүнүн убагы менен, өзүнүн тартиби менен сүйлөгөнгө укугу бар. Бирок угуучулар, эгер сот ачык болсо, угуучулар отурат. Ар бир адам кирип укканга укугу бар. Бирок алар эч бир нерсени сүйлөбөш керек. Бир нерсе жагабы, жакпайбы, эмоцияларын билдирип, ар кандай бир звуктарды бир чыгарып, ай андай эмес, мындай деп бир эмоцияларын көрсөткөнгө алардын укугу жок. Алар бир гана угуп отурганга эле укугу бар. Анан ушул учурларда эгер угуучу тартипти бузса, анда сот ошондой эскертме берип, эгер эскертмени да бузса, ошол залдан отурумдан чыгарып салганга дагы укугу бар. Ошондуктан угуучу болуп отурсаңыздар, тоскоолдук кылбай, унчукпай отуруш керек.